ар шайлоодо ар жаңы келген бийликтин колтугуна кире качкандарды биз эл уулу деп атабыз, баатыр деп атабыз, эл багар деп атабыз. Элди дарылоо керек. Коом, улут да ооруйт. Оору жугузуп коюшту. Эми ушуну дарылашыбыз керек. Өлкөдө кымбатчылык күн санап өсүүдө, ушул массалык жумуш орунтуктары ушул мезгилге чейин түзүлгөн жок, миграциялык агым токтогон жок. Ушул тапта эл саясат менен гана алектенип калды. Ушундай кыйын кырдаалда биздин экономикабыз деген ойлойт. Мына байкасаңыз, соцсеттерде кымбатчылык болуп атат деп диванда отуруп жазып коюп, бийликти сөгүп коюп отурушат. Мына ошондой оорлуу коомду чындыкты айтыштын өзү коркунучтуу. Каатчылык болот, көпкө уланат. Ташиевдин же болбосо Жапаровдун күнөөсү жок. Жакын арада ошол азык-түлүккө болгон баа арзандайт деп үмүт кылбагыла. Шайлоо таза өтөт деп сиз ишенесизби? Жана ошондой эле шайлоонун таза өтүшүнө жергиликтүү бийлик өзүнүн салымын кошуп таза өткөрөт деп дегенге бир кепилдик барбы? Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Эч качан генеральный прокурор партия түзгөн эмес. Бирок могу жердеги кыргызча айтканда жетим жүгүрүк деп коебу, ошондойлор ошо кишилердин атын сатып элди башына айландырышты. Канча бийлик келсе Кыргызстан тарыхында килем болуп төшөлүп берген олигархтарыбыз дагы эле ошол эски таз кейпин кийип эски өнөрүн жасап атышат.